Mына 90 депутаттар kokpog'lacha aylanib ketadi. Shu 90 deputatlar bezildi öyle sizlerni ko'rsam kulkum keladi, kulkum. Urmatlı Sadır Nurgojevich, urmatlı Kamchek Qidrishavich. Bar joq qiyinchiliklarni ko'rib birlikka keldingizlar, oşol el olib keldingizlardi. Elni emintib qaqshatpangizlar tuğanlar. Urmatlı Sadır Nurgojevich, esingiz barda esingizga kelib, etegingizni jiyib, birovlarning so'zine kirmey, Mına Oradayım Narmatova jana başka şu 28 aktivistin barın çıkarıp koyunuz. Sizler anın tilinden korkup otasınlar. Eğer de etten Oradayım Narmatova'ga bir nese bolsa dağı aktan çıkasınlar. Mına Madbarovдың kılgan işlerini el bilet, Sadır Nurgojevich da bilet. Kalıstık sözü için aytıp koyuş gerek. Moğonday mizamdардың avturu, moğonday. Assalamu alaikum, urmatlı Kırgızstandықтар, қасиетті Kırgız elim. Бүгінгі қайырлы sizler үшін айрықша мына чоңдор Камчек Кыдыршаевич, Садыр Нургожевич, Курманкул Токтаралиевич, şu бийликте өкүлдөрүнө мыйзамсыз жер үчүн күйгөн адамдар бүгүн кылмышкер болуп калды. Ошолордун бири бүгүн акыбалы өтө начар, катуу ооруп атат деп врачтар биз социалдык тармактардан көрүп атабыз. Оразай Нарматова тууралуу болмокчу. Урматтуу кыргыз элим, ушул биздин өзүбүздүн жер үчүн күйгөн азаматтар, кээ бир эжелерибиз, апаларыбыз, 70ке чыккандары бүгүн мына ушул 5-6 аял түрмөдө отурат туугандар. Качан кызды кордочу эле? Кайсыл жерде көрдүңүздөр? Кызды сөкпө, урба деп өтө кичинебизден бери тарбиялап келген ата-энебиз. Ушул ата бабабыздан калган салт ушу. Кыз баланы урсаң колуң калтырак болот деп бизди тарбиялап чоңойткон. Бүгүнкү күндө бийликке кичине каршы сүйлөп койсоң, мына ушул жер, эл маселеси, жер маселеси болгондо оттой жаштыгым, жалыным мекениме деп күйгөн азаматтарыбызды бүгүн кордоп кайсыл күнгө барабыз. Урматтуу Садыр Нургожевич, эсиңизде болсо Камчек Кыдыршаевич да бар эле. 2022 жылдын 20 октябрында ошол Бишкекте сиз менен жолукканбыз, Жалал Башикте. Ошондо жолукканда бир топ адамдар бар эле. Ошол жерде мен айткам, мына ушундай куугунтук болуп атат, ушинтип кысымга алып атасыздар, карапайым элди ушундай өзүнүн пикирин айтып, жер үчүн күйгөндөрдү ушинтип коркутуп атасыңар, райондук ички иштер башкармалыгы менен үгүтүп атасыңар деп айтканымда, ошондо Камчек Кыдыршаевич айткан, кимде ким Кемпирова тууралуу өз пикирин айткан болсо, эч качан куугунтук болбойт, үлкүтүү болбойт деген. Биз айта беребиз, кайта беребиз деген сөз болуп атат туугандар. Мен сиздерден талап кылам. Сууктун күнүндө кыйнабай, жок деген ошо аян кишилерди чыгарып койгула түрмөдөн. Мына баары жок кыйынчылыкты көрүп, мына ушул күнгө келдиңер. Ушул азаматтар, сиздин жаныңызда жүргөн азаматтар, урматтуу Садыр Нургожевич, мына Садыр аба, сиз 100 жыл жашаң, 10 жыл жашаң, ушу Кыргызстандын президенти болуң деп сизге пахта коюп жүргөндөр, кезинде сиздин мойнуңузду кесип, ушундай сиз кыйналып, мына Айгүл Жапарова жеңебиз сиздин аялыңыз. Ак үйдүн астынан фотодой поздоп, урматтуу кыргыз элим, ушу Садыр уулуңарды колдоп алгыла, коргоп алгыла деп кайрылуу жасаганда, азыр жаныңызда жүрүп сизге пахта койгондор, ошол жерде, ошол убакта, ошол күндөрү төшөккө башын катып жаткан. Мына ошол кошоматчылар сиздин түбүңүзгө жетет. Сиз мына ушундай карапайым элдин үнүн угушуңуз керек. Биз чындыкты айтабыз, чындык элге гана таандык дейт. Мына ушул кошоматчылар, ушул депутаттар айрым, ушул пахта коюп, сиз үчүн сүйлөп аткандар, ушулар сиздин түбүңүзгө жетет. Мына түрмөдө жаткан айымдар, ушул мырзаларыбыз жатат. Мына Акыл Айтбаев Казакович, ушулда 4-октябрда мына өзгөндө ушу Кемпирова маселеси боюнча Жалал Башикте жыйын болгондо Камчек Кыдыршаевичтен ошол жерде моундай болот деп карта менен түшүндүрүп атканда, сен 5000 сомдук картаны алып келип үйдө алып, мага эмнени айтып атасың деп Акыл Казакович ошол жерде урушуп, колуна микрофонду алып,
Мындай айтканда, чындыкты айтканда чычалап кеткен учул болгон. Акыл айтпай, биз жакшы тааныйбыз ушул Куршаттан болот. Биз көрүп, чай ичип жүрүшкөн киши ал. Ал мындай мыйзамсыз кадамга эч качан барбайт. Кээ бир азаматтарга окшоп, эшик турса забордон секирип, кирип, бийликти ачык, айкын канар. Мына айтып атат, досум айтып атат, тигил айтып атат, 17 чыгасың жүргүлө барып бийликти алабыз деп. Ачык чакырык жасаган жок. Булардын колунан андай нерсе келбейт. Булар эч качан мыйзамсыз жолго барбайт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүз бийликтен канча запкы жеп, канча куугунтук көрүп, ошол жерде 2012-жылы Кумтөр маселесин көтөрүп чыкканыңызда мен башымды кесип коюшуңар мүмкүн, тинимди кесе албайсыңар деген. Мен элдин үнүн жеткирем деп сиз айтып жүрбөдүңүз беле? Ошол Кыргызстандын байлыгы Кумтөрдү көтөрүп жүрүп, бүгүнкү күндө Садыр болдуңуз. Бүгүн биздин ажообуз болуп башкарып отурасыз. Кичине калыстык болбойбу? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мына 90 депутаттарга кайрылам. Урматтуу эл өкүлдөрү, эл жакшылары, элиталары, азаматтар. Могул жакта 28 активист сызда жатат. Каяктагы пайдасы жок мыйзамдарды кабыл алып атасыңар. Ал мыйзамдар карапайым элге иштейт. Бизге жөнтөгүндө жукасы, жөнтөгү жука адамдарга иштейт. Мына көрүп атабыз. Больницаларга барсак, ВИЧке деп кан текшерип алганга акча алып атат, жана башкаларга алып атат. Биз көрүп атабыз. Мына ошого окшогон коррупционный нерселерди карабай, каяктагы бир элди кыйнап атасыңар. Эркек болсоңор ошол жерде чыгып, силер эл өкүлсүңөр. Ар бириңди эл апарып шайлаган, акаңдай калчылдаган эл турат. Бизнесиңден коркосуңар. Гектарлаган жерлерди басып жатасыңар. Кисилер мындай кабинетиңерден колап чыгарып койтат, кекиликсиң деп атат, бөжөкөсүң деп атат, колуңду сындырам деп атат. Ушунчалык коркосуңарбы? Титиреп. Мындай элдин пикирини, элдин үнүн жеткирбейсиңерби? Ар бир көргөн видеого комментарий бериш бул болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Мурал Оразайым Нарматова, Айданбек Ахмат уулу, мал жерде жанагы Алия Сасыкбаева деген апакез отурат, ошол 70ке таяп калган аял. Энебиз. Мына ошогон кылымда кыздын атуулук, кылымда кыздын чачуулук, кыз сыйламаган макулук дейт. Жок деген ошо 5 аялга ырайым көрсөтүп койсоңуз болмок. Зарасы кан чыгып атат деп мына Атыр Абдырахманова деген укук коргоочубуз, акыйкатчыбыз айтып атат. Белгилеп атат ошолор. Сөз эркиндиги. Албетте биз президенттик башкарууду тандап алдык эл. Бирок мындай кысым болбош керек да, Садыр Нуркожоевич. Албетте сиз менин видеомду көрөсүз. Кимдир бирөө аркылуу жетет. Бирок чындыкты айтып атам. Мен сизди кетсин, же мончусун, же антысын деген жерим жок. Жакшыбы, жаманбы, Кыргызстандын президентисиз. Биз Садыр жаман десек, жакшы бирөө Садырын бербейт да. Бул күндөр дагы өтөт. Эртең башка күн дагы келет. Ошондуктан мен сиздерге дагы бир жолу айтайын, бул жакшылыкка алып келбейт. Түрмөдө жаткан активисттердин баарын чыгарып коюңуз. Ошол бир звоногуңуз жетет. Ошо Курманкул Токтараличке бир звонок кылып чыгарып коюң баарын үй камагына. Жок дегенде. Токтосуз сот кылып баарын чыгарып коюңуз. Мен ошол социалдык тармактардан баарын көрүп атам. Ошо энелердин боздогондорун көрүп атып, акыры чыгууга арга болуп калды. Арга жок болуп калды, чыгыш керек болуп калды. Мына баары эле үйдө отуруп батыр. Фейсбуктан жазат, ютубка кирсең жазат. Айланып кетейин, тоба кылдым. Кыргыз, Доронбек Садырбаев агабыз айткандай, кайран гана кыргыз мурдуңа бок сүйкөлгөн дейт. Мына пенсиянын көтөрүп койду, айлыгын көтөрүп койду. Вай 30 жылда мындай болгон эмес, вай 30 жылда мындай болгон эмес.
Президент, мен болсам деле, сиз болсоңуз деле, башкасыз болсо делеги бар жогу өзүнүн угунда кетет. Vay kumtörde aldı it ayağından beri altın oldu de. Kumtörдүн çırı эми башталды мына. Мен сіздерге кайрылуум максаты мына Ородай Нарматова деген чыканактай болгон эжекебизге. Ушул эжекебиздин атасы ушул Нарматов Көчкөнбай аксакал ооруп жатат. Эжеси Москвадан ыйлап атат, боздоп атат, мен көрдүм. Жалгыз сиңдим бир туугандарыман ушул калды деп атат. Мына ушул кызды чыгарып коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына Ородай Нарматова сиз үчүн канчалык кыйкырып, пышып жүргөн кызды билесиз да. Азыр жаныңызда жүргөн Эдил Байсалов, жана башка Бакыт Төрөбаев, жана башкалардын ким экенин билебиз. Ким үчүн сүйлөп, ким үчүн ойлонуп аткандарын билебиз. Ошондуктан тарадан да карап, жана Шералым Чокой дегенди унутпаш керек. Алеги көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп атат да, мындай айтканда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, могул түрмөдө жаткан 28 активисттин баарын чыгарып коюңуз. 28 үй биле какшап жатат ошол жерде, ыйлап. Жакшы айтып атабыз сизге. Аксыдан чыгып атат Азимбек Бекназаровдун тарапташтары. Клара Соронкулова мына тарапташтары. Рита Карасартова мына. Мына Раушан Жээнбековдун. Мына Койташта Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары жүрөт мына сотко. Ар сотто келип катышып атышат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Эгерде ошол 28 активисттин 100дан тууганы келгенде билесизби канча адам көбөйүп кетет? 100дан келгенде, 30дан келгенде канча адам болуп кетет? Сиз айткандай Кыргызстан тынччылыкта жашаш керек. Өзүңүзгө өзүңүз душман көбөйтүп атасыз. Бирөөлөрдүн тилине кирип, көрүнгөндү камап атасыз. Мына жүрөт ушунчалык камайт экенсиз. Алып келиң ошол Кромбек Салиевичти алып келип жооп берсин. Аскар Акаевичти актап койдуңуз го. Кыргызстанды сазга батырган адамды. Ошо завод фабрикаларды сатып берген адамдарды аксызда 6 адам өлдү деп мына азырга чейин аксылык туугандар айтып жүрөт. Мына ошол жерде отурган 90 депутаттын баары билет Кыргызстанды ким сазга батырганын. Барын жөнтөгүндө бизнеси бар, карапайым эл, мына мага окшогон адам, колумда каражатым жок, жогорку жайга тапшыра албай, окуй албай калдым. Мүмкүнчүлүгүм болгондо мен ошол жерге барат элем. Мына дипломдун чырын кылдыңыз. Ким бийликке секирип койсо кабинетинен колап чыгарып коесуз, сөгөсүз, уясыз менен. Сөз кимге кетип атканын түшүнүп атасыз, Садыр Нуркожоевич. Мынтип кыйкырып өкүргөн заман өтөт. Торпоктун бара жери самангана дейт. 5 жыл болосуз, 6 жыл болуң, майлы 10 жыл болуң. Баары кетесиз бийликтен. Бийликте турганыңызда жакшы жагыңызды көрсөтүп кетиңиз. Карапайым адамдын кейпини кийип, элди аралап баскан болсоңуз, ушул жерде элдин баары Кромбек Салиевичти эч кимиси жаман дей албайт. Туугандары кылып койду, жанына жүргөндөр кылып койду дейт. Мыкты иштеген 1 жылда 2 жолу пенсияны көтөргөн деп жүрөт мына. Кромбек Салиевич баштап койгон иштерди Отунбаева баштап койгон ишти Атамбаев баштап койгон ишти Сооронбай Жээнбеков, Сооронбай Жээнбек баштап койгон ишти Садыр Нуркожоевич бүтүрүп атат. Бирин бири улап кетип атат. Каякта бир мына немелерди алып атасыздар, карыздарды алып атасыздар. Баткенге бөлүнгөн 500 миллион жок деп мына неме айтып атат. Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев. Ошол жерде 90 депутат калчылдап коркуп турат. Айланып кетейин, алса мандатыңарды алат, коркпогула, эл кайра апарып шайлап коет. Туугандар мына 28 активистти чыгарып алгылачы. Бар үйдө отуруп батыр болот мага. Facebook'tan комментарийин жазасың, көчөгө чыгып оюңду айта албайсың. Фейктердин, троллдордун заманы болуп калды. Мени дагы жамандап атышат, ушу Адахандын адамы тигиндей мындай деп. Адахан Мадумаров келсе дагы бийликке жаман иш кылган болсо мен айтып чыгам ошол жерде.
Ошол акыл айтпайт дагы депутат болуп караган акыл айтпайт. Мен дагы айтам ошол жерде. Оразай Нарматованын ошол жерде айта албаган сөздөрүн мен айтам. Ошол жерде айта албадың, укугуңдан пайдалана албадыңдар. Баш kesmey бар, тил kesmey жок дейт. Эл өзүндө элек жок дейт. Biz чындыкты бирөө айтыш керек да. Бата Текебаев айткандай, жүгүрүп жүрүп кол чабып атабыз. Жүгүрүп жүрүп. Мен кече көрдүм спектакльде ошол 4-октябрда, 20-октябрда. 20-октябр Бишкекте болду, 4-октябрда өзгөнүн администраторунда болду. Мен көрүп келдим ошол жерде. Баары сиздин өзүңүздү карап турат. Садыр Нургожоевич деп. Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, бар жок кыйынчылыктарды көрүп бийликке келдиңиздер, ошол эл алып келди сиздерди. Элди эминтип какшатпаңыздар, туугандар. Бул күндөрдө өтөт, эрте кыйналып каласыздар. Эл менен болуңуздар. Эл менен элсиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Мына элди кыйнаган президенттер каякта отурат, элди кыйнагандар каякта жүрөт, өз тупурагына келе албай, зар болуп. Элди оңдош керек. Могул Оразай Нарматова деген чыканактай болгон кызыбызды чыгарып коюңуз, Садыр Нургожоевич. Бул кыздын аркасында сизге окшоп жана Камчы Кыдыршаевич мактангандай аркасында миллиондогон электораты жок. Тишинин кирин соруп, Москвада өзүнүн тиричилигин кылып, анан кичине өзүнүн пикирине, жарандык пикирине кыргызмын деген монандай улутту кармап, ошол жерде чыгып өзүнүн пикирин айтып койгон үчүн Москвадан бери алып келип камап койдуңар. Күчүңөр жатса барып Азиз Батукаевди алып келип камагыла. Каякта жүрөт билесиңер. Мына Данияр Үсөновду алып келгиле. Bir кичинекей кыздан коркпогула. Ол кичинекей кыз силерди же жыгач менен же бирдеке менен башыңар жарып койбойт. Силер анын тилинен коркуп атасыңар. Эгерде эртең Оразай Нарматовага бир нерсе болсо дагы актанып чыгасыңар. Мына шалаакылык болду, түрмөдө ушундай болду деп. Мынтип эл эскерткенде токтобойсуңар. Билгениңерди кылып атасыңар. İştegile men sizler ket debeyim. Urmatlı Sadır Nurgожоевич, urmatlı Камчы Кыдыршаевич, men sizler ket debeyim уже. Sizler уже баягы тамырланып алдыңар уже. Бар жок жакты колго алып алдыңар. Больница карайт, мектеп карайт, садик карайт. Бар жок жак силердин колуңарда. Ташбака учабы десе ошолор учпашын билет, бирок силер үчүн учат деп айтат ошолор. Мына аксакалдар да калуу сөзүн айтып чыгып койсо болмок. Жерлерден. Урматтуу Садыр, эсиңе кел балам, мына 28 активистти чыгарып койду. Булар жер үчүн чыкты. Мына Атай Бейшенбек жаш активист ушул. Жана башкалар ушул, мына Бектир Асанов, мына саясатчылар. Bir эгарда жүрдүңөр эле го, bir эгарда. Досум деп бири-бириңерди. Ошондуктан туугандар, урматтуу Садыр Нургожоевич, эсиңиз барда эсиңизге келип, этегиңизди жыйып, бирөөлөрдүн сөзүнө кирбей, мына Оразай Нарматова жана башка ушу 28 активисттин баарын чыгарып коюңуз. Алар дагы ушу жаңы жылдын астында сизден белек болсун, ушулар чыксын. Чыгып бала чакасы менен ошол жерде отурсун. Алардын бийлик ала турган же болбосо аркасында 100 миң деген электораты жок, миллиондогон. Кичине акыл калчап иш кылыш керек, туугандар. Мына 90 депутаттар коркпогулачы, айланып кетейин. Ушу 90 депутатты безилдеп эле силерди көрсөм күлкүм келет, күлкүм. Каяктагы бир балдар келип суроолоруңарга нормаль жооп бере албай атпайбы, макул деп бири-бириңден ордуңа добуш берип атасыңар. Эртең кыяматта ким кимдин саясатын колдогон болсо, ошо менен бирге азабын тартат деген чубагачы. Ойлонбайлыбы кичине? Ким болсо эле чыгасың, барың ушу сагызган Матмаровду жаман көрөсүңөр.
Мына Мадмаровдун кылган иштерин эл билет. Садыр Нуркожоевич да билет. Калыстык сөз үчүн айтып коюш керек. Моундай мыйзамдардын автору моундай кылган деп. Президенттин баш болуп жамандай. Коронавируска дагы жана башкага дагы бар жогуна күнөөлөп атасыңар. Кезинде күнөөлөдүңөр. Ошо сиз түрмөдө жатканда бирден бир сиздин талабыңызды талашып чыккан саясатчылардын бири ушул Адахан Матмаров. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге айтып коеюн. Кече Кемпирабадтын иши болуп атканда Матмаровдун үстүнө күлүп атасыз. 17 ноябрда парламентте жыйында. Кемпирабадка добуш бергендерди титиретип коркутуп атасыңар баарыны. Баары иштен кетти. Ошол Талант Мамутов досум деп жүргөн адамыңыз ошол жакшыкты. Кемпирабадка каршы добуш берип, төрөгалыктан кетип, ушун жакшыкты тарыхта атым жаманат менен калбасын деп. Мына президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоодо вай элим биз мынтебиз, антебиз деп тошокто жаткан саясатчылар. Кыргыз силерге шайлоодо эле керекпи? Чыгып оюңарды айтып койбойсуңарбы? Vay men prezident bolsam mынтебин, vay biz prezident bolsak mынтебиз, депутат болуп калсак mынтебиz деп. Элдин башын айландырасыңар. Мына 28 активист камалып, Кемпирабад мана артында турган туунун bir чекеси жери болчу. Vay элик башкарат, буландай болот деп. Эртең булар дагы кетет, башкалар дагы келет, ошондо көрөбүз. Ушул жерде 90 депутат силер күнөөлүү болосуңар. Эртең айтат Садыр Нуркожоевич, жогорку кеңеш колдоо берди, мен кол коюп койдум дейт. Канча Кыдыршаев айтат, президенттик башкаруу Садыр Нуркожоевич приказ берди, мен аткарып койдум дейт. Баланын баары силерге калат. Кичине намыска келип, урматтуу элим, кичине акыл калчап иш кылыңыздар. Кирсең эле баары жамандайт, баары жамандайт. Ушинтип жүрүп, бир күн кокту колотко дагы бөлүнөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камча Кыдыршаев, сиздерден сураныч. Мына жаңы жылдын астында 4-5 күн убакыт калды, 10 күн. Ушу 28 активисттин баарын чыгарып коюңуз, ушу жаңы жылга сизден белек болсун. Şu 28 aktivistin юбилеосы kan kakşavasını şular, ilavasın. Bari ошол türmödөн tirik çıksın, apasının, jubayının, jana başkalarının kucağına esen aman gelsin. Türmöni özüңүздөр gördüңүздөр kандай ekenini. Boldu deyim, toktobойлубу, болор iş boldu, boyosu kandı deyip, Kempiravadты berdi gelip, mına balдар çıksın emi. Mına şu 28 tası 90 deputat dursa, şu 28 tası apkalara öyle Kempiravad dey. 90 deputatın kolundan işteke kelmedi. Bari kalçıldap titrep durat oşol. Sadır Nurkожоевич menen Kamcha Kıdırşaев sizlerden korkup. Sizler aytkan üçün kolda berdi oşolor. Anan erteң apaysa olu kalat. Sırası kelet alıp birlikte kamçısını çaba bilgen sayasatçılar. Erteң görüşөz 4 yıldan keyin Xudo kalmasa Allah nasip kılıp ömür verse barımızga. Görüşöz. Jer toğuluk deyt. Özgöngө kelgeniңерде любой саясатчыга мен атак кылам ушул жерде. Кемпиравадты берип койгоңар үчүн. Ушул сураны берем, атсаң ат ташта бирок берем ушул сураны ар бир саясатчыга. Ошол жерде отурган депутаттын узуна чок таккандар. Кокпогула тугандар эл шайлаган силерди. Буйрук менен приказ менен келип отурган азаматтардан коркпогула. Өздөрү барып отуруп алган ал жерге эч ким сунуштаган жок. Oradan Нарматова Акыл Айтбаевга боштондук эртерээк чыксын ошолор. Эфирди көргөндөргө рахмат чоң.